4 ноябрга даярдалган күндөмий маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Шайлообек Атазов менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кайым айтыша кетти. Койго 100, бодомалга 250 сом. Токторбаев мал жандыктары үчүн салык алууну сунуштады. Жалал-Абадда Бахрейн социалдык шаарчасы ачылды. Мында турак жайлар, мектеп, бала-бакча, мечит, ФАП жана тигүү цехтери бар. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 3 ноябрда Москва шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин Коопсуздук кеңештеринин катчыларынын мааракелик 10-чу жолугушуусуна катышты. Иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө Марат Иманкулов учурдагы чакырыктар менен коркунучтарга токтолуп, алары кичирейбей мутацияланып, көп багыттуу, тез өтүүчү жана кооптуу болуп баратканын белгиледи. Ар бир мамлекет ар тараптан соккуларды алып, заматта геосаясий оюндардын бутасына же куралына айланып кетиши мүмкүн. Бир эле өлкө коркунучтардын бүтүндөй комплексине өз алдынча туруштук бере албайт. Эл аралык коопсуздук кимдир бирөөнүн агрессивдүү амбицияларынан көз каранды болбошу керек. Дестабилдештирүү аракеттерине натыйжалуу каршы туруу зарыл. Ушуга байланыштуу Коопсуздук кеңешинин катчысы баса белгилегендей, шериктештиктин бардык өлкөлөрүнүн жана дүйнөлүк коомчулуктун жалпы комплекстүү иши өз ара аракеттенүүнү жана кызматташтыкты куруу, ошондой эле өнүгүү жолуна туруктуулуктун жана тынчтыктын кызыкчылыгында компромисстерди табуу үчүн зарыл. Мындан тышкары КМШ форматында компетенттүү түзүмдөрдүн ортосунда ыкчам маалымат алмашууну күчөтүү, ошондой эле өз ара ишенимди бекемдөө жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жоопкерчиликти жогорулатуу. Куралдуу күчтөрдүн сандык жана сапаттык курамы жөнүндө чек ара райондорунда жана чек арага жакын жерлерге жайгаштырылган оор техниканын, танктардын, артиллериянын, бир нече учуучу ракеталык системалар тууралуу бири-бирине маалымат берүү сунушталды. Бүгүн Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинде Эстония Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Томас Тиерстин катышуусунда санариптик технологияларды өнүктүрүүнүн жаңы тенденциялары жана алардын кызматтарын көрсөтүүдө колдонуу аттуу темада тегерек стол өткөрүлдү. Иш-чаранын башында Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Индира Шаршенова ардактуу конокту жылуу тосуп алып, мейманга Эстониянын эң алдыңкы санариптик технологияларын министрликтен кызматкерлер менен бөлүшүүгө убакыт бөлгөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө Эстониянын Кыргызстандагы элчиси Томас Тир санариптик система кандайча иштейт, санариптик технологияларды өнүктүрүүнүн тенденциялары кандай жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө заманбап санариптик технологияларды колдонуу ыкмалары жөнүндө кеңири айтып берди. Эстониядагы санариптештирүү тармагындагы актуалдуу маселелер менен өз Эстониянын тажрыйбасы менен терең бөлүшүп кетти. Бул жолугушуунун алкагында бүгүн Кыргызстанга алдыда аткарууга, мындай жатканда реализация кылууга жаткан көйгөйлөр боюнча пландаштырылып жаткан долбоорлор, ар кандай чыгып жаткан техникалык жосом ошол санариптештирүү тармагындагы маселелерди чечүү боюнча өздөрүнүн мындай жатканда сунуштарын берип жатышат. Өздөрүнүн пикири менен бөлүшүп жатышат. Анан мен катышуучу катары өзүмө кээ бир маселелер боюнча эскертмелер жазып алдым. Мисалы, өз жумушубузда негизинен санариптештирүү саясатын биз иштеп чыгуучу мамлекеттик орган катары сөзсүз түрдө концепция жазуунун алкагында, саясат чыгаруу алкагында колдонобуз деп ишенем. Эми сиздер билгендей, жанагы EGDI, башкача айтканда Бириккен Улуттар уюму жасап келген анализде онлайн услуга деген индекси боюнча Эстон мамлекети 1-чи орунду ээлейт. Башкача айтканда, аларда бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр онлайн форматта өтө ыңгайлуу жана шарт түзүү менен берилет деп аталат. Ошол себептен булар ушул санариптик технологияларды кызмат көрсөтүүлөрдө канчалык колдонот, кандай методдор менен колдонот жана ага кантип жеткен деген сөзсүз түрдө бизде бир канча суроолор бар. Ошолордун бардыгын биз бүгүн угуп, алар менен маектешип, талкуулап,
жатабыз. Бул эми эң негизги биздин максатыбыз биздин дагы жарандарга ошондой шарт түзүп берүү, кызмат көрсөтүүдө. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Мер 24 КЖ маалымат порталынын директору опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча кармалганын билдирди. Министрликтин билдирмесине караганда ЖМК жетекчиси жана аны менен иштегендер Жогорку кеңештин депутаттарын 2016-2017 жылдардагы соц тармактарда жарыяланган аудио жазуулар менен опузалап алардан акча талап кылышкан. Алар $2000 алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Кылмыштын негизги аткаруучусу Мер 24 КЖ маалымат порталынын башкы директору Санарабия Сатыбалдиева болуп саналат. Аталган кылмышка жардамдашкан деп шектелип, порталдын оператору да колго түшүрүлдү деп айтылат ИИМдин маалыматында. Азыркы учурда кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу боюнча иш козголуп, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Кармалгандары Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мал жандыктарга салык киргизүү сунушу коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Бул боюнча кечээ 3 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев сунуш бергени маалым. Регион телеканалы көрсөтүлгөн маселе боюнча жарандардан сурамжылоо жүргүзүп көрдү. Кененирээк Асель Сыдыкованын материалында сөз болот. Айылдык товар өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү максатында Кечээ Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев малга салык киргизүүнү сунуштаганы маалым. Анда жылына бир кой үчүн 100 сом, ири мүйүздүү мал үчүн 200 сом жана жылкыга 250 сомдон салык салуу каралган. Айтымында муну менен бир жылда Айыл өкмөттүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir iri müyüzdü maldın bağısı 60 minden 70-80 min geçeyin. Koydun bağısı olsa 12 minden 17-18 min geçeyin. Eğer urmatlı kolegalar uşularda salı kirgizçi bolsa durgan bolsok, orta sep menen eğer uşul jer salgın kayradan karap çıkıp uşul malcandıklarga salı kirgizçi bolsok bizge жылына bir жылда 3 milyar somdун тегерегинде акча түшөт экен. Учурда коомчулукта депутат көтөргөн маселе кызуу талкууга алынууда. Сунуш боюнча регион телеканалы сурамжылоо жүргүздү. Малга шарт түзүп берсин анда бизге. Анан акча сурасын. Башкасын түзө албай атпайбы? Негизи айылдардын мүмкүнчүлүгү барбы жокпу? Мүмкүнчүлүк жок да. Чөп, жем, тойт өзү жок болуп атса көрүп атасыңар. Анан малга ар бир малга 200 сомдон төлөгөндө 100 сомдон төлөгөндө элестеткиле. Жөнөкөй эле төлөп атпайлы, болот да ошол. Сиз деле ошондой пикирдесиз? Биз деле ошондой пикирдебиз. Ол депутат кыргыз элине өзү мал кылып берип койгонсуп, налогту көбөйтүп ошо элдин кыжырына тийип атат ол. Биз мамлекеттен эч кимден эч нерсе албайбыз, өзү мээнети менен ак эмгеги менен мал кылып отурушат да. Кафе, рестораны бар. Ишкана ачкандарга салса болот. Налог салса болот, налог итек эле төлөнөт. Салык салса болот. Анан мал койго салган бул туура эмес. Эми ушу депутаттардын калды ушу элдин канын ичпегени. Карапайым эл чындыкты айтканда мен таксим 15 жылдан бери ошибек такси кылам. Семьямды ушу такси менен тирилик кылам, семьямды багам. Анан эл мына Кыргызстанда эл өзүн өзү багып атат. Канча мигрант талалап жүрөт. Кыргызстанда жашагандар такси менен жанын багып атат, дыйканчылык менен жанын багып атат, базарда соода алып жанын багып атат. Анан келип келем ушу малга деген бул эң туура эмес. Эл мал менен да, мал менен тирилик кылып атат, мал сатып ун алып атат, мал сатып күрүч алып атат, туру эл менен мал менен тирилик кылып атпайбы? Кыргыз эли өзү мал менен болсо анан малга салык болбой эле койсо жакшы дейм да. Кыргызстанда жарандарыбыздын 50%-дан ашыгы мал чарбачылыгы менен алектенет. Мал кармагандардын көбү орто жана андан төмөн жашагандар. Бүгүнкү күндө мал чарбачылыгы өндүргөн продукциянын бардыгы иштетилбей жатат. Кайра иштетүү жолго коюлбай турганда малчылардын кирешеси салык салууга жооп бербей турганын экономист Эрлан Камалов билдирди. Дүйнөлүк практикадан алып карай турган болсок, айыл чарбасын, мал чарбачылыгын мамлекет кандайдыр бир киреше алып келе турган, чоң киреше алып келе турган, бир локомотив боло турган багыт катары, тармак катары карабайт да. Айыл чарбасы негизинен тамак ашы коопсуздугун камсыз кыла турган
тармак катары ошондой мамиле кылышыбыз керек да. Бул чоң салык алып келе турган тармак эмес. Биздин ачка калбай, тамагаш кандайдыр бир санкциялар болуп кала турган болсо, жанагындай ковид сыяктуу пандемия болуп калган учурда ошо айыл чарбасы бизди ачка калтырбай турган, тамагаш коопсуздугун камсыз кыла турган тармак катары карап, ошого жараша бардык мамлекеттер кандайдыр бир жеңилдиктерди берип, жеңилдетилген кредиттерди берип, салыктарды тескерисинче азайтып, ошо ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү колдогонго аракет кылды да. Анан биздин малга киргизебиз деп аткан салыгыбыз азыр туура эмес деп эсептейм. Ал ортодо депутат Жеңишбек Токторбаев мал жандыктарга салык салуу сунушунун түпкү маңызына токтолуп, коомчулуктун сынына жооп берди. Эл өкүлү өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу салыкты мал жандыгы көп бай адамдарга киргизүүнү сунуштаганын жазган. Мамлекетибиз тоолуу өрөндө жайгашкан агрардык мамлекет болуп эсептелет. Ата-бабаларыбыздан бери мал жандык кармап, баарыбыз мал багып чоңойгонбуз. Бүгүнкү күнү республикабыздын аймагында 1000-2000 кой, жүздөгөн жылкы жана уйлары бар бай адамдар көп. Мен салыкты аталган мал жандыгы көп бай адамдарга киргизүүнү сунуштагам. Эгер бир койго бир жылда 100 сом салык болсо, аны 12 айга бөлгөндө айына 8 сом 33 тыйындан айланат. 1000-2000 кою бар бай адамдар 1 тыйын салык төлөшпөйт. Жайытта байлардын малынын көптүгүнөн улам мурункудай жапжашыл болуп, бийик өсүп турган чөп азыр жок. Жайыттар такыр болуп, жылдан жылга чөптүн түрү дагы азайып жатат. Карапайым 40-50 кою, 5 уyo, 5 жылкысы бар жарандарга бул салык жайылтылбайт. Алар мурдагыдай эле жайыт акысын төлөй беришет. Бул маселе эртеби кечпи көтөрүлө турган реалдуу маселе болчу. Бул маселени буга чейин эч ким көтөргүсү келген эмес. Анткени элге шайлоочуларына жаман көрүнүүдөн коркушкан. Эгер бул салыкты эл колдосо, жер салыгынан жана байлардын мал жандыктарынын салыгынан айыл өкмөттүн бюджетине көбүрөөк каражат түшүп, ошол айыл өкмөттөгү дыйкандарды колдоого, жерди азыктандырууга, мектептерди, бала бакчаларда, жолдорду курууга, суу чыгарууга, айыл өкмөттөрдүн жарыктандырууга жумшалып, айылдагы элдин жашоо турмушунун мындан дагы өйдөлөшүнө шарт түзөт. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Бүгүн 4 ноябрда Жогорку кеңеште Ата Жорт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жана Мекенчил депутаттык тобунун кошмо жыйынында эл өкүлү Шайлообек Атазов менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кайым айтыша кетти. Шайлообек Атазов өкмөт башчыга кайрылып, Бишкек шаарындагы унаа жолдору жана көпүрөлөр боюнча маселе көтөрүп, өкмөт аларга качан көңүл бурарын сурады. Ага Жапаров жергиликтүү бийликтегилер иштебей жатканын айтып, көңүл буруу керектигин белгиледи. Акылбек Үсөнбекович, жергиликтүү бийлик иштебесе, биз депутаттар күнөөлөбүзбү? Жагдайды көзөмөлгө албайсызбы? Бийлик башында сиз отурасыз го деп суроо салды Атазов. Мен сизди күнөөлө деп айткан жерим жок да, жагдайды түшүндүрүп жатам. Көзөмөлгө алган үчүн алдыңызга келип жооп берип жатам да деп жооп кайтарды министрлер кабинетинин башчысы. Бизден стратегиялык жактан бир топ ошибка кеткен экен, мен депутат катары айтайын. Анткени налог на недвижимость, жерге налогту, сууга тарифтерди бүт баарын тең биз жергиликтүү бийликке берип коюп турбуз. Алар акыркы 20 жылдан бери мунун баарын көтөрбөй атат да. Ошондуктан ушу суроолордун баарын жергиликтүү кеңештин депутаттары менен мэр чечиш керек. Биз алар чечпесе, биз чечебиз, бирок анда мэрлердин баарын алмаштырышыбыз керек. Акылбек Үсөнбек, жергиликтүү бийлик иштебей атса, биз депутаттар күнөөлүүбүзбү? Мен сизди күнөөлүү деп айткан жерим жок да. Мен сизге положениени айтып берип атам. Положениени көзөмөлгө албайсызбы? Сиз отурасыз го башында. Көзөмөл алган үчүн астыңызга келип жооп берип атам да. Сиз антип канча сүйлөбөй, сурооңузду айтсаңыз, жоогуңузду. Бишкек шаары менен Ош шаарынын мосттору түшүп кеткенди оңдойсуңарбы, 23-жылга киргизесиздерби? 23-жылга киргизе албайбыз. Эмне киргизе албайсыз? Хотя бы Учкун Аламидин мостун оңдоп бербейсиздер уже, 5 жылдан бери кайрылып атабыз. Айтып атам, алар жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуш керек. Ким оңдойт эми? Жергиликтүү бюджетти силер коюп атасыздар го. Акылбек Үсөнбекчи, сиздерден сураныч, Учкун Аламидин чоң мосту оңдоп бериңиздер. Бизге кайрыла берип шайлоочуларыбыз столубуздун үстү катка толуп кетти.
Ага көп деле сумма кетпейт. Киргизип коюңуздар суранычы. Жогорку кеңештин депутаттары 9-11 ноябрь күндөрү аймактарда шайлоочулар менен жолугушат. Бул тууралуу парламенттен маалымат кызматы кабарлады. Мындай чечим ЖКнын 3 ноябрдагы жыйынында кабыл алынды. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп белгиленген. Буга байланыштуу өлкөдө 5, 6, 7 жана 8 ноябрь күндөрү дем алыш болот. Элдик курултайды уюштуруу комитети 3 ноябрда элдик курултайды өткөрүүнүн күн тартибин бекитти. Жыйында курултайдын иш регламентинин жана эмблемасынын долбоорлору жактырылды. Үстүбүздөгү жылдын 5 ноябрында өлкө аймагында Бишкек жана Ош шаарларында чет өлкөдөгү мекендештер арасында шайланган делегаттардын элдик курултайга катышуучу делегаттарга карата жергиликтүү курултайлар өтөт. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов белгилегендей, биринчи элдик курултайда делегаттардын суроолору каттоого алынып, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жарыяланат. Элдик курултайда берилген сунуштар каралган маселелердин жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат. Чечим элдик курултайдын төрагасы тарабынан бийлик бутактарына, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тийиштүүлүгү боюнча сунушталат. Жыйын президенттин сөзү менен аяктайт. Чакырылган элдик курултай курамы 1074 делегаттан турат. Ушул жылдын 9 айында Жалал-Абад областында аткарылган жумуштар боюнча маалымат берилди. Бүгүн 4 ноябрда Жалал-Абад облустук администрациясында жыйын болуп, ага президенттин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатыр Сыргабаев жана жергиликтүү жетекчилер катышты. Жыйындын жүрүшүндө чет өлкөлүк студенттердин Кыргызстанга келген учурда ден соолугун текшерүү керектигин облустун башчысы тийиштүү адистерге эскертти. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. 2022 жылдын январь-сентябрь айларында облуста мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүндөгү салыктардын планы 7089,1 миллион сом болсо, аткарылганы 7112,5 миллион сом болуп, план болжолду 100,3% аткарылган. 22 жылдын 1 октябрына карата областын аймагында кичи жана орто бизнес жүргүзүүчү 313 жаңы иш каналдары ишке киргизилип, анын ичинен өнөр жайы боюнча 74 ишкана ачылып, жумуш орду 571 жумуш ордун түзүлгөн. Айыл чарба 24, соода саттык 92, кызмат көрсөтүүчү 21 ишканалар ачылып, жалпысынан область боюнча 1593 жумуш орду түзүлүп, 21-жылга салыштырмалуу 139 ишканага көп ишке киргизилди. 2022-2023 окуу жылдагы күз-кыш мезгилине облустун билим берүү тармагынын 788 объектисинин отказандары жана жылытуу системалары даяр экендиги боюнча жыйындын жүрүшүндө айтылды. Саламаттык сактоо тармагында жалпы 2747 тонна көмүр камдоо керектелет. Азыркы учурда көмүр камдоо боюнча 2571 тонна камдалып, 92%га аткарылган. Азыркы күндө столбага жатат да, бала бөлүп берсеңиз, биргеликте бизде техника айылып, техникасы бар экен, биргеликте тургузуп ийсек жакшы болот. Ертерек күнде болсаң, биринчи этапта кечээ күндө комиссиясы келип толугу менен комиссия өздөрү төлөп бошотот, ал бүттү, эми экинчи этап башталып атат. Экинчи этаптагы ошол Таш булак айылып төлөбүлөр деген аны аталат. Азыр мен барсам, аларда собура жатат да берген. Ошол тоюп бала берип берсеңиз эле болду. Булар өздөрү жергиликтүү бюджеттен столбар сатып алат, зым сатып алат, трансформатор сатып алат. Ошону элге мкнга берет да, эртеге бузулса же ушул обслуживаниянын кылабайт да, сиздерге кайрылат. Ошон үчүн азыр канча өкмөттөн заявка келди сизге ушул баланска алуу боюнча? Облустун аймагындагы жогорку жана орто окуу жайларында 3454 чет өлкөлүк студенттер билим алышат. Анын ичинен 1521 студент Индия, 586 студент Пакистан, 13 студент Бангладеш, 1 студент Нигерия, 67 студент Россия, 1 студент Туркия, 2 студент Казакстан, 1 студент Украина, 1253 студент Өзбекистан, 9 студент Тажикстан мамлекеттеринен. Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү чет өлкөдөн келген студенттердин ден соолугун кылдат текшерүү керектигин билдирди. Силерге быйыл канча чет элден студенттер келди? 500 тоннасынан 300 алды. Анын 178 бүтүндөй алган келат. Буларды биринчи 15 октябрдан кийин алды. Жалпы
300. Санап станция бар. Ошо чет элден келген студенттерди медосмотрдон өткөрөсүңөрбү? Кимден тапшырдыңыз? Ал бизге өтөбү? Документтер алганда булар ошол документ карашат, сиздин алдык. Бул жерге келгенде эмне үчүн шартырасыңыз? Келгенде булар жылына элден өтүшөт, жанагы негизи. Бизге азыр ушундай маалыматтар ВИЧ менен ооруган студенттер жүрөт экен. Ким аныктайт ошону? Жалал-Абад облусунун райондорунда жана шаарларында 2022 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен райондук мамлекеттик администрация башчылары, акимдер жана шаарлардын мэрлери тарабынан жергиликтүү тургундар менен 108 жолугушуулар өткөрүлгөн. Аталган жолугушууларга 19.386 жергиликтүү тургундар катышып, 990 суроо талап, маселелер көтөрүлүп, бүгүнкү күнгө карата 756 суроо талап, маселелер аткарылган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Жалал-Абадта Бахрейн социалдык шаарчасы ачылды. Мында турак жайлар, мектеп, балабакча, мечит, ФАП жана тигүү цехи бар. Социалдык шаарча муктаж жарандар үчүн 1,5 гектар аянтка курулган комплекс. Анын курулушу Ас-Санабел КАФ кайрымдуулук уюмдары тарабынан каржыланган. Ачылуу аземге курулушка салым кошкон Бахрейнден келген коноктор, кайрымдуулук уюмдарынын жетекчилери жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Жалал-Абад шаарындагы Бахрейн жаңы шаарчасы ачылды. Анда турак жайлар, мектеп, балабакча, ФАП, тигүү цехи жана мечит бар. Шаарча мүмкүнчүлүгү чектелген, томолой жетим балдар жана муктаж жарандар үчүн курулган. Шаарчада 24 үй бүлөгө ылайыкталып курулган турак жайлар депутаттык комиссиянын чечими менен муктаждарга берилген. Үйлөрдүн бардыгы окшош формада. 3 бөлмөлүү, ичинде сан узели кошо салынган. Шаарчага жаңы конуп жаткандардын арасында Айнура Шабданова дагы бар. Турак жайдын ачкычы небереси экөөнү жай айында берилген. Бирок ал кошуналары менен тең көчүп келүүнү ниет кылган. Тараптар өздөрү келишип, күлүштөрдү колубузга берип, балдарыбыз сүйүнүп, ыйлап, аябай болгонбуз. Толкунданганбыз. Ал күндөр өтүп кетти, уже биз давно берген үчүн эме болуп калды. Азыр жаңы берип аткандар эме болуп аткандар. Бизге баба ягда 6 ай мурун эле берген да. Ушул үйдүн ключун алып жүргөнбүз, келбей эми чогуу келебиз деп. Мына киргиле дегенде келдик. Бахрейн шаарчасындагы мектептин имараты дагы пайдаланууга берилип, жаңы имаратка 19-чу мектеп жайгашты. Мында 250 баланы окутууга ылайыкталып, керектүү жабдыктар камсыздалган. Имараттын жарымында болсо балабакча жайгашкан. Ачылуу аземге курулушка демөөрчүлүк кылган Бахрейнден келген коноктор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Шаарыбыздын жашоочулары, өзгөчө турак жайга муктаж болгон жарандарыбыз көптөн күткөн Бахрейн социалдык шаарчасынын ачылуу аземни болуп жатат. Урматтуу коноктор, биз сиздердин ушунчалык жашынакай, заманбап мектептерди жогоруда айтып кеткен бардык социалдык муктаж болгон үй бүлөлөргө үйлөрдү куруп берүүдөгү мечит, ФАПтарды куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бул ачылып жаткан мектеп куттуу болсун. Бахрейн мамлекетинен келген коноктор, КАФ кайрымдуулук уюмунун жетекчилиги Кыргыз Республикасында көптөгөн кайрымдуулук иштерин жасап келүүдө. Алардын ичинде калктын аярлуу катмарынын социалдык абалын жакшыртууда көптөгөн салым кошууда. Социалдык шаарча Ас-Санабел кайрымдуулук уюму, КАФ уюму жана Бахрейн өлкөсүнүн ишкерлеринин демөөрчүлүгү менен курулду. Жергиликтүү бийлик тарабынан 1,5 гектар жер ажыратылып берилген. Шаарчанын тургундарынын иш менен камсыздоо максатында тигүү цех ачылып, 10 жумуш орunu түзүлгөн. Жумушка кабыл алынган кыз-келиндер окутуудан өтүп, буйрутмаларды кабыл ала башташат. Шаарчанын аймагындагы жаңы имаратта 9-чу үй бүлөлүк медициналык борбору иштей баштады. Мында Когарт кичи шаарчасындагы 5000 тургун медициналык жардам алат. Ине саю бөлмөсү, прививочный кабинет, стоматологический кабинет. Бул жерде жалпы 12 кызматкер. 2 үй бүлөлүк дарыгер, 8 үй бүлөлүк медайым.
Кыргыз бийлиги бизге ушундай комплекс курууга мүмкүнчүлүк бергени үчүн ыраазычылык билдирем. Бул комплекс кыргыз элинин социалдык абалынын жакшыруусуна жардам болот деген үмүттөмүн. Бахрейн айылы биз куруп жаткан долбоорлордун биринчиси. Мен кыргызстандыктардын бактылуу болуусун каалап, КАФ кайрымдуулук уюму аркылуу жалпы боордошторго колдоо көрсөтүп келебиз. Бахрейн социалдык шаарчасындагы турак жайлар муниципалдык менчик болуп эсептелет. Депутаттык комиссиянын чечими менен берилген турак жайларда жашоочулар жашай берет. Эгер жашоочу башка жакка көчө турган болсо, өз арызы менен гана үйдөн чыгарылат. Белгилей кетсек, социалдык шаарчанын курулушу 2020-жылы башталган. Эң муктаж болгон үй бүлөлөргө жай мезгилинде 4 турак жай пайдаланууга берилген. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бүгін 4 ноябрда Жалал-Абад шаарындагы Барпы театрында тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев, Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Орозбаев жана мекеме ишканалардан жетекчилери катышты. Шаар мэри Эрнисбек Ормоков өз сөзүндө тарыхый инсандарды эскерүү менен биз кийинки урпактарга ата-бабалардын жаркын элесин, алардын эрдиктерин мурас катары калтырууну инсандык парзыбыз деп билебиз деп белгиледи. Иш-чарада көз өткөн коомдук жана саясий ишмерлерге, илимпоздорго жана акын жазуучуларга арналып Куран окулду. Ата-бабалардын жаркын элесин, алардын эрдиктерин мурас катары калтырууну инсандык парзыбыз деп билебиз. Биз жашап жаткан заманга чейин бир катар маанилүү тарыхый окуялардын күбөсү болгон залкарлар, коомдук жана саясий ишмерлер тарых барактарында алтын тамгалар менен сакталып кала берет. Борбор калаада үй жайы жок, көчөдө калып, сел-саяктык кылгандар үчүн баш калкалоочу жай уюштурулду. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматынан кабарлады. Октябрь районунун аймагында тагыраагы 12-чи кичи райондогу Токонбаев көчөсүндө 82 адамга ылайыкташтырылган жай пайда болду. Ал күн сууктап келе жаткандыктан 330 чарчы метр аянтка ачылган. Үч имараттын ичинде сел-саяктык кылгандарды кабыл алуу үчүн даярдык көрүлүп, оңдоп түзөөдө иштери жасалган. Имараттардан ичин жылуу кармаш үчүн Бишкек Жашыл Чарба ишканасы отун менен камсыздоо иштерин жүргүзүүдө. Андан сырткары жашоо турмушка керектүү оокаттар, чарбалык буюмдар, биринчи жардам көрсөтүү үчүн дары-дармектер жеткирилген. Мэриядан учурда ал жерде 52 киши жашап жатканын билдирди. Уна мамлекеттик ишканасынын 2 бөлүмү 5-6 ноябрда кадимки тартипте иштейт. Бул тууралуу аталган ишканадан кабарлашты. 5-6 ноябрда саат 8:30-дан 17:30-га чейин иштей турган бөлүмдөр Военно Антоновка айылы, Риом Уна базарындагы сектор, Бишкектен Барпалыкулов көчөсү. 3-10 дарегинде жайгашкан бөлүмдөр 7-8 ноябрда Уна мекемесинин бардык бөлүмдөрү иштебейт. 5-6 ноябрь ишемби, жекшемби күнгө туура келет. Ал эми 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп белгиленген. Буга байланыштуу өлкөдө 5, 6, 7 жана 8 ноябрь күндөрү дем алыш болот. Регион телеканалынын күнтеме маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бул күнгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшөбүз. Студияда Кундуз Кенжебаева болдум. Саламатта калыңыздар.